Assalamu alaikum dostlar. Bizning kanalımızı katlap, like basmayı unutmanglar. Aldında sizler menен daha kızıktуу angemiler menен bölüşmөкчүбүз. Allah'a көптөгөн şükürler bolsun. Жананын элчиси пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e жананын үйбүрөсү ошондой эле сахабаларына салам жана салаваттар болсун. Аллага шүгүрлөрдү айталы. Аллах таалам сиздерди, биздерди бүгүн дагы бир өзүнүн улуу күндөрүнө жеткирди. Рамазан айы баарыбызга кут болсун. Бул айда баарыбыз акыретке пайда алып чыгалы бул айдан, коркулук кылбастан. Иншалла Аллах тааладан дуа кылалы баарыбыз. Бул Рамазанда ар күнү исламда жашап бүткөн ар бир адам баласы үчүн жаңы төрөлүү, жаңы ачылыштар болуш керек иншалла. Сиздер менен биздер ошол күндөгү эле өзүм үчүн марафонубуздан башында 6-күндүкүн ниети, бул ниети бүгүн 6-күнү болуп жатат иншалла. Ниет кылыбыз керек. Ниет бул Алла ыраазылыгы үчүн чын ниеттен. Өзү айтылат биздин Ханафи мазхабында орозонун башында 30 күндүк ниет бизге жетет дейт да. Бунун мааниси эгер кандайдыр бир адам уктап кала турган болсо, эртең менен убактысы аз болсо, бир урттам суу менен болсо да саарлык кылсын дейт. А эгер уктап калды, саарлык өтүп кетти, убакыт келип чыгып кетти, анда ошол башындагы ниети жетет. Ошол күнү ошол адам орозо деп эсептелине берет дейт да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саарлык ичкиле деп атат. Саарлыкта бул береке бар дейт да. Албетте көп тоюп алыш эмес экен максат. Албетте баягы биздин ата-энелерибиз айтат го, саарлыкта ичип ал, жеп ал, курсаң тойгозуп ал, анан ачка каласың. Жок, биз эч качан ачка калбайбыз. Аллахтын иншалла бизге береке берген саарлыкта. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, бул саарлык сүннөт менен болуш керек дейт да. Сүннөт менен болгондо бизде көбүнчө эле ошол түшүнүк бар да. Айтышат, тарда гана жеелет деп корманы. Жок, корманы саарлыкта да жеп оз жапсак болот экен, өтө сонун бул. Аллах таалам исраф кылганды сүйбөйт иншалла. Кээде көрүк жеп алып, кайра курсагыбызды ачып кыйналабыз да. Ошон үчүн баягы айтылат го, ашказан 3кө бөлүнөт деп. Суу, тамак, аба деп же. А бизде көп жеп алган убакта баары аралашып калат да. Ошон үчүн кыйналып калабыз бир аз болсо дагычы. Көп суу ичүү, уктоо, анан дагы жанагы көп тамак жеп бул инсандын зээнине тез таасир берет экен да. Ошон үчүн орозодо адамдын зээни ачылат экен. Ошон үчүн эгер уктап кала турган болсоңуздар, кыжалат болбостон ниетибизди туура кылып, Алла ыраазылыгы үчүн мен бүгүн туттум, Алла үчүн деп ниетибизди дайыма жаңылап турсак болот экен да. Ошону менен бирге биз Аллах таалам бизге ифтарды да берген да. Ифтарды дагы Аллах таалам бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөндөй кылып аткарсак жакшы. Ифтардын сүннөтү дейт 10 минут мурда дасторкон жайып коюп, даяр коюп отурсак ошол жакшы экен да. Себеп дегенде эртеден кечке ачка жүргөн курсакка ысык тамак же ысык чай ичип алып, же болбосо дагы көп тоюп ала турган болсок, бул биринчиден аз жеш сүннөт, ысык тамак жебей мылымык тамак жеш да сүннөт, жана бул медицинада да тосот да бул нерседенчи. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ифтарда дейт күнүгө 3 курма менен оз ачар эле дейт да. Анан бир аз тамак жеп алып намаз окучу экен да. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы үммөтүнүн жакшылыгы дейт, бул ифтарды эртелеткендегинде дейт. Мисалы үчүн бүгүн мына күн булуттуу болду, биз тамак убакыт келе элек деп отура берсек, балким биздин ифтар кечеңдеп кетет эле да. Ошон үчүн бир аз эртелеткен жакшыраак экен. Ошон үчүн бул ифтарда дагы, саарлыкта да ниет биз үчүн өтө чоң орунда турат экен да. Бул биздин жашообузда эле ниетибиз чоң орунда турат да. Себеп дегенде ар бир акыбалда башында, ортосунда, аягында ниетибизди түзөп турушубуз керек. Ошол күн тартибибиздин экинчине бул Куран кирет. Куран бул биз үчүн нур, Куран биз үчүн береке. Куран Рамазан айында түшкөндүгү үчүн бул ай берекелүү ай болуп эсептелди да. Бул айдын кадырына жетүү үчүн биз Куранды канча көп окуп, канчалык өзүбүз үчүн жат кыла турган болсок, бул айдын кадырына жетти деп эсептелет экен да. Бул айда Куран түшкөн түн бар. Канчалаган 1000 айдан жакшы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтып өтөдү беле. Жана бул ай эң жакшы ай дейт да. Куран түшкөн ай эң жакшы ай дейт. Жана ошондой эле Куран түшкөн айыл эң жакшы айыл дейт. Жана Куран окуган жүрөк эң жакшы жүрөк дейт да. Жана ким дейт Куранды окуп дейт, жана башкага үйрөтсө дейт, ал эң жакшы адам дейт да. Ошон үчүн Куранды үйрөтүп, жана башкага жеткиргиле деген да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде. Ошон үчүн бул Куран чоң байлык. Буну үйрөнүшүбүз керек экен, жана үйрөтүшүбүз керек экен да. Бул Куран чоң байлыкты айтып, бул Куранды үйрөнгөн адамга эч качан кедейлик келбейт экен иншалла. Ошон үчүн Куранды ошол Рамазанда мүмкүн болушунча үйрөнүп, мүмкүн болушунча аракет кылып, бирибизге бирибиз жеткиргенге аракет кылышыбыз керек экен. Мына караңыздар, айтып жатабыз, күндө эле айтабыз, бизге чейин алымдар айткан, бизге чейин пайгамбарлар айткан. Бул биздин менин сөзүм эмес, ошо алымдардын, пайгамбарлардын сөздөрү да. Курандан бир тамга үйрөнсөң 10 сооп жазылат деп атат. Мисалы үчүн мына бисмиллахир-рахманир-рахим деп үйрөнүп ала турган болсок, бул жерде 19 тамга бар да, бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Ошондо булун ар бирине 10дон сооп жазылды да. Эми эсептеңиздер, буну кыяматка чейин ошол орозодо үйрөнүп алган болсоң, канчалаган чексиз сооптор келип жатат да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча эжелер, сиңдилер, бүгүнкү ишти эртеңке калтырбай мүмкүн болушунча Куран окуп, иншалла ошол орозодо медресе деп атпайбы, орозо таквалыктын медресеси дейт да. Куранды баштап иншалла ниет кылалы, Куран окуйлу ушул айда. Үчүнчү биздин күн тартибибиз бул садака деп айтылган. Садака бул жакшылыкка чакыруучу, эки
кечирүүчү, душманды бириктирүүчү амалдардын бири да. Ким садака берсе дейт, анын байлыгы көбөйөт дейт да, анын ырыскысы кең болот дейт жана дуасы кабыл болот дейт да, иншалла. Берген кол алуучу колдон жакшыраак дейт да. Ошон үчүн биз берүүчү колдон бололу. Мүмкүн болушунча колубуздун күчүбүздүн жетишинче садака бергенге. Дүйнөдөгү ар бир адамдын мойнундагы парзы бул бири-бириге жакшылык менен да. Ким дейт өзүндө бар туруп дейт, кошунасы ачка жата турган болсо, ал адамдын эртең кыяматтагы сообу дагы өтө коркунучтуу болот экен да. Ошон үчүн садака кылайлы. Даже колубуздан келсе, ошол бир курман данегин берип болсо дагы сооп жыйнап алганга аракет кылышыбыз керек экен да. Биз ошо садака берүү менен байлыгыбызды, берекесин арттырып, зекет берген даражага чыгып алсак болот экен да, иншалла. Ошон үчүн Аллах таалама ниет кылалы. Андан кийинкиси таравих намазы. Таравих намазы бул бир жылда бир келүүчү намаз да. Эгер бул таравих намазынын бизге бир пайдасы болбосо, муну бизге оку деп бизге Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заркакшап айтып кетмеген эмес да. Значит, бунун бир себеби бар да. Бунун себептери, бунун хикматтарын биз эртең кыяматта Аллахтын астына барганда билебиз да. Ошон үчүн таравихти мүмкүн болушунча окуп калганга, бул бир жылда бир эле келүүчү амал да, аракет кылышыбыз керек экен. Ошон менен эле тахажжуд намазын тынбай окуса. Кайсы бир пенде дейт да, өзү тахажжуд намазын окуса дейт, өзүнө өзү сүйүнч айтса болот дейт да, менин дуам кабыл болду деп коркпостон айта алат экенбиз да. Себеп дегенде баягы хадистерде айтылат го, ар бир нерсенин жүрөгү болгондой эле түндүн жүрөгү бул тахажжуд дейт да. Курандын жүрөгү Ясин дейт жана адам жүрөгү дейт да. Эгер ошол үч жүрөк бирилген болсо, сөзсүз дуа кайтарылбай кабыл болот дейт да. Себеп дегенде түн жүрөгү бул тахажжуд деп атабыз. Ошол адам туруп жүрөктөн ниет кылып, мен тахажжуд окуйм деп ниет кылып, жана ошол Куранда Ясин сүрөсүн окуй турган болсо, бул үч жүрөк бирилгенде Аллах таалам сөзсүз дуаларды кабыл кылат иншалла. Жана ошол орозодо иншалла дуаларыбызды кабыл кылат. Аллах таалам деп бекеринен айтылган эмес. Дуаларды кылалы, бири-бирибизге, сиздер мага кылыңыздар, мен сиздерге кылайын иншалла. Бул дуалар биз үчүн өтө муктажбыз. Биз дуага муктажмын. Мен мисал үчүн дуага муктажмын. Бирөө мага дуа берсе, мен ушунчалык сүйүнөм да. Ошон үчүн дуа кылалы, бири-бирибизге дуа кылалы, туугандарга дуа кылалы, ата-энелери өтүп кеткен болсо ата-энелеринин артынан дуа кылалы, кошуна колоңдорго дуа кылалы. Айтар дуадан эч бир адам жаман болгон эмес да. Айтат го, биздин кыргыздарда эле сөз бар го, жамгыр менен жер көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт деп. Ошон үчүн дуага, мүмкүн болушунча дуага ушунчалык өзүбүздү арнап салсак болот экен да. Ошон үчүн баягы Маснун дуадагы айтып өткөн эрте кечки дуалардын бирөө бүгүнкүсү сиздер үчүн жазып калтырабыз. Бул аузу бикалиматиллахи таммати мин шарри ма халака. Бунун пайдасын мен сиздерге күндөгүдөй эле жазып калтырып кетем буйруса. Айтат, кимде ким дейт бул дуаны эрте кеч 3 жолдон айтып тура турган болсо, ал адам бүткүл жамандыктан келүүчү, сырттан келүүчү балиелерден алыс болот иншалла. Анан дагы ошол күн тартибибиздин бириде бул ар адам өзүнүн каалоосу менен кылат. Бул хадия берүү да иншалла. Хадия берип, даже ошол эч нерсем жок дейт. Бизде эч нерсе жок эмес, биз өтө бай жашайбыз да, өтө бизде көптөгөн нерселер бар. Даже үйүбүздө караңыздар, бир жылдан бери кийилбеген, даже канча жылдан бери иштетилбеген идиштер турат, кийилбеген кийимдер турат. Ошолорду дагы азыр хадия кылсак болот да, муктаждарга берсек болот. Ошол дагы хадия. Ошон үчүн Рамазанда соопторго жетип, ошол белектерди тапшырып, бири-бирибизге дуа кылып иншалла эртеңки күнүбүздө буйруса Алланын астыга бул Рамазанда коркуп чыгып барбашыбыз керек да. Бул азыркы убакта бир минутасы да биз үчүн ганимет. Бул Рамазан айычы. Бул ай эмки жылы келет буйруса, ал айга ким жетет, ким жетпейт да. Менде эч кандай гарантия жок, бүгүн жетем, эртең барам деп. Себеп дегенде Шабан айында бүткүл адамдын тагдыры жазылды деп атпайбы? Ошол Шабан айында орозолорго да бекем болсок жакшы болмок. Эми Рамазанга кирип келдик, мына Аллахым бизге ушул Рамазанга жеткенге мүмкүнчүлүк берди. Аллага шүгүрлөрдү айталы, чексиз шүгүрлөрдү айталы. Кийинки Рамазанга кимибиз келебиз, кимибиз келбейбиз, аны бир гана Алла билет. Ошон үчүн Рамазанды коржалак өткөрүп жибербегенге аракет кылалы. Эжелер, сиңдилер, бир туугандар, салыштыралы. Мурунку Рамазаным кандай эле, азыркы Рамазаным кандай болуп жатат? Мурдагы амалдарым кандай эле, азыр амалдарым кандай болуп жатат? Я Алла, өзүңө күндөн күнгө жакындап жатам. Биз азыр жашыбыз өтүп атат, күндөн күнгө, саат, минут, секунд сайын Аллага жакындап бара жатабыз да. Ошон үчүн бизди эртең кыяматта күтүп турат да. Ушунчалык суроолор, ушунчалык биздин астыбызда канчалаган суроолор турат. Аларга Алланын астыда жана башка жора жолдоштордун алдында, туугандарыбыздын алдында, балдарыбыздын алдында уят болуп калбаш үчүн бул Рамазан айында дуаларды кылып, Алладан кечирилип жаннатты алып алганга аракет кылышыбыз керек да. Себеп дегенде айтып атпайбы, бүткүл амалдардын баары рия болуп калышы мүмкүн да. Бир гана орозо Алла үчүн иншалла. Дагы айтабыз, ошо хадистин мазмунунда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бүткүл амалдын соон Алла таала фериштелерге жумшайт, барып тапшыргыла деп. Эми
Ramazandın soğunu Allah Taala öz kolu menен berет deyt da inşallah. Ошон үчүн Алланын колунан ушул Рамазандын соогуну алганга bizlerge Аллах inşallah насип etsin. Ар бир күнүбүз береке, ар бир күнүбүз рахат, ар бир күнүбүз орозо менен өтүп жатат азыр иншалла. Ошол күндөрдү кожалак өткөрүп койбойлу. Sizlerge Алланын рахматы, мээрими, берекеси болсун.